10 жыл мурда Жалал Абадта саясатчы Камчыбек Ташиев дагы бир саясатчы Токтогул Туманов менен уруша кетет. Дал ошол убакта Ташиевдин туулган айылы Барпыда Тумановдордун үй бүлөсүнөн келечек минералдык суусунун булагын тартып алууга аракет кылышат. Эми ушундай дал келүүчүлүк. Кийин Ташиев УКМКга төрага болуп дайындалып, коррупцияга каршы күрөш баштайт. Өткөн жылы ал Жалал Абадтагы 3 автобазаны улутташтырат. Бирөөсүн мамлекеттик ипотекалык компанияга үй курууга беришет. Кайрадан дал келүүчүлүк. 3 автобазанын бирөөсү Тумановдордун үй бүлөсүнө таандык болчу. Быйыл мындай кара булут Оштун борборундагы Келечек базарында соода кылган ишкерлерди да каптады. Мэр Жеңишбек Докторбаев аталган базарга кошуп дагы 4 базарды шаардын сыртына жылдырам деп жатат. Келечек базары дагы ишенсеңер ишенгиле Тумановдорго таандык. Мэрдин айтымында Келечектин ордунда үй курулушу керек. Бейрасмий маалыматтарга караганда, базар орун алган жерди ипотекалык компанияга бергени жатышат. Ипотекалык компаниянын түштүк аймактагы жалданмачыларынын бири бул жерде дагы дал келгенин кара. Оштун мэринин курулуш фирмасы бар. Келечектин соодагерлери үчүн жаңы базарды куруп бүтүшкөн. Эң арзан курулуш материалдары менен. Бирок ошол павильонду деле чарчы метрин $1,500 сатып жатышат. Соодагерлер көчкүсү келбейт. Шаар сыртына киши барбай, соода болбой калат деп чочулап жатышат. Батирдин баасындагы тооканадай соода ордун сатып алганга каражаттары жок. Алар товарга деп алган ири суммадагы насыяларынан кутулуш үчүн базардын ордун которууну жокко чыгарып же мөөнөтүн жылдырууну суранып келишет. Бирок жаңы базардын курулушуна чоң кишилердин акчасы кирип кеткен. Алар соода ордун сатып акча табуу үчүн майда соодагерлерди банкрот кылганга даяр. Мындай адамдардын бири депутат Замир Толубаев. Толубаев УКМК төрагасынын иниси Шайырбек Ташиевдин досу. Камчыбек Ташиев бизге кайра кайталаган коррупцияга каршы күрөш ушундайча жүрүп жатат. Бул тууралуу кененирээк клубтун иликтөөсүн окусаңыз болот. Ал эми бизди Patreon'do колдосоңуз болот.